Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы көптөгөн өлкөлөрдүн шайлоо процесстерине терс таасирин тийгизүүдө. Бүгүнкү күндө 17 өлкөлөрдө ушул 2 айга дайындалган шайлоолор же референдумдар токтотулуп, кийинкиге жылдырылып жатат. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал калыбына келгенге чейин добуш берүү күнүн жана шайлоолорго байланышкан иш-чараларды жылдыруу жөнүндө биз бүгүн маселени сунуштадык Коопсуздук кеңешинин талкуусуна. Шайлоолор жарандардын ден соолугу жана жашоо турмушу үчүн коркунуч алып келбөсү керектиги, шайлоочуларга жана талапкерлерге эркин жана атаандашуу шартында шайлоо стандарттарына ылайык шайлоо жана шайлануу укугун толук кандуу жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берген форматта өткөрүлүү зарылдыгын эске алып, Коопсуздук кеңеши ушул сунушту колдоп беришти, анан ушул жылдыруу маселесин кабыл алышты.